Математика боюнча негизги тесттин максаты бул арифметика, алгебра жана геометрия боюнча суроолордун жардамы менен жогорку жайларда ийгиликтүү окуп кетүү үчүн керектүү болгон аналитикалык көндүмдөрдү текшерүү болуп эсептелет. Математика боюнча негизги тесттин көрүнүшү кандай болот? Кандай форматта берилет? Тест кандай тармакка тийиштүү? Кандай тапшырмалар камтылышы мүмкүн деген же болбосо ушул сыяктуу суроолорго жооп бергенге бүгүнкү видеодо аракеттенебиз. Математика боюнча негизги тесттин биринчи бөлүгүндөгү тапшырмалар салыштырууга арналган. Слайдда көрүп тургандай, ал жакта А тилкеси жана Б тилкеси деп бөлүнүп берет. А тилкеси менен Б тилкесинин астындагы эки тик бурчтуу рамкалар чоңдукту камтыйт. Сиз бул эки чоңдукту салыштырууңуз жана жоопту тандап алууңуз керек. Эгерде А тилкесиндеги чоңдук чоң болсо, анда силер А тамгасын белгилейсиңер. Эгерде Б тилкесиндеги чоңдук чоң болсо, анда Б тамгасын белгилейсиңер. Эгерде эки чоңдук барабар болсо, анда В тамгасын белгилейсиңер. Эгерде бар болгон маалымат аркылуу бул чоңдуктарды кайсынысы чоң экенин же болбосо алар барабар экендигин мүмкүн болбосо, анда силер Г тамгасын белгилейсиңер. Биз ушул эрежелерди тапшырмаларды аткаруу менен дагы бир жолу кайталап көрөлүк. Слайдда төмөндөгүдөй тапшырма берилип атат. А тилкесинде жагынын узундугу 6 болгон тең жактуу үч бурчтуктун жактарынын узундуктарынын суммасы деп бир чоңдук берилди. Б тилкесинин алдында жагынын узундугу 5 болгон квадраттын жактарынын узундуктарынын суммасы деп берилип атат. Мынакей ушул эки чоңдукту силер салыштырышыңар керек. Ал үчүн биринчи жолусу А чоңдуктун эмне жөнүндө сөз болуп атканын аныктап алгыла. Бул тең жактуу болгон үч бурчтуктун периметри. Ал үчүн силер жактарынын узундугунун суммасын таап коесуңар. Же болбосо 6-ны 3-кө көбөйтөсүңөр. Бул 18-ге барабар. Ал эми Б тилкесиндеги чоңдук бул квадраттын периметри жөнүндө сөз болуп атат. Ал үчүн 4 жагынын узундугун кошосуңар, же болбосо 5-ти 4-кө көбөйтүп койсоңар. Бул 20-га барабар. Экөөнү салыштыруу менен аныктайсыңар. 20 18-ден чоң болгондуктан силер туура жообуну Б деп белгилейсиңер. Демек, туура жообу Б тамгасы деп белгиленет. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, математика боюнча негизги тесттин биринчи бөлүгүндө ушундай форматтагы тапшырмалар кезигишет. Аларда А, Б, В, Г деп гана белгилейсиңер. Башка варианттар болбойт. Математика боюнча негизги тесттин экинчи бөлүгүндө тапшырмаларда ар бир суроого жооптор 5 вариант менен берилет. Алар А, Б, В, Г, Д деп белгиленет. Сиз суроону жана жооптун бардык варианттарын окуп чыккандан кийин алардын кайсынысы туура экенин аныкташыңыз керек. Аныктагандан кийин ушул 5 варианттын бирөөсүн гана белгилейсиңер. Кана эми аны мисал менен көрүп көрөлүк. Силерде слайдда көрүп тургандай туюнтма берилген. 18 бөлүнгөн 3-түн квадраты плюс 10 деп. Бул туюнтманын маанисин табасыңар. Белгилүү болгондой 3-түн квадраты бул 9, 18-ге бөлүүсүңөр 2, 2-ге 10-ду кошсоңор 12. Эми мынакей ушул 5 варианттын арасынан А вариантта 12 деп тургандыктан силер туура жоопту А деп белгилейсиңер. Тестте мындан татаалыраак түзүлгөн суроолор бар. Мындай учурда дегенде суроо берилип, ана талдоо үчүн римдик санариптер берилет. Римдик санариптерде материалдар болот. Аны силер талдап чыккан соң гана 5 варианттан турган жоопторго кайрыласыңар. Ошолордун арасынан туура жоопту тандап туруп белгилейсиңер. Бул форматты дагы азыр мисал үстүндө карап көрөлүк. Мынакей бул жерде тапшырма мындайча берилип турат. Эгерде жогорку жакта берилген сүрөттө А, Б, С сандык түз сызыктагы сандарды белгилесе, анда төмөн жакта келтирилген айтымдардын кайсынысы туура болуп эсептелет. Римдик санариптерде материалдар берилип турат талдоо үчүн. Биринчиси А Б'дан чоң, экинчиси А С'дан кичине, үчүнчүсү С Б'дан кичине. Мына эми азыр ушул берилген санариптердеги материалдарды талдап көрөлүк. Ал үчүн балдар эстешибиз керек. Сандык сызык же болбосо сандык огу бул оң тарапка багытталган.
Мындан тышкары сандар өсүү тартибинде жайгаштырылган ал жакта. Мынакей бул жерде А Бдан чоң деп турбайбы? А Бга караганда оң жакта жайгашылган үчүн муну биз туура айтылыш деп айтабыз. Ал эми экинчи айтылышты карап көрсөңөр А Сдан кичине деп. А оң жакта жайгашып турат Сга караганда. А чоңдон болуш керек. Демек, бул экинчи айтылыш, бул жалган айтылыш. Үчүнчү айтылыш С Бдан кичине. С Бга караганда сол жакта жайгашып турат. Демек, бул айтылыш чын айтылыш. Биринчи менен үчүнчү айтылыш чын айтылыш болгондуктан биз азыр кийинки турган 5 варианттын ичинен ушул жоопту издейлик. А, В, Г, Д жообу бизге тийиштүү эмес. Демек, Б жообунда 1 жана 3 гана деп берилип турбайбы? Туура жообу Б деп белгилейсиңер. Бул тестте арифметика, алгебра жана геометрия боюнча суроолорго кошумча көптүктөр, комбинаторика, статистика жана ыктымалдуулуктар бөлүмдөрүнө суроолор кездеши мүмкүн. Булар математиканын негизин жана аны колдонуу тармактарын терең түшүнүүгө маанилүү. Мындан тышкары мектеп математикасында бул бөлүктөр жаңы материал катары киргизилген. Бул учурда тапшырманын башында дегенде керектүү түшүндүрмөлөр берилет. Силер түшүндүрмөнү тапшырманы аткарууда колдонушуңар керек. Мына мисал катары ушундай тапшырмадан бирди карап көрөлүк. Слайдты карасаңар, ыктымалдуулук бөлүктөн берилген түшүндүрмөлөрдү көрүп атасыз. Кайсы бир эксперимент жүргүзгөндө А окуясынын болуу өтүү ыктымалдуулугу П Адан деп белгиленип, төмөнкүдө формула боюнча эсептелет. П Адан барабар М бөлүнгөн Н. Мында М эксперименттин А окуясы орун алган бардык жыйынтыктарынын саны. Н бул экспериментти мүмкүн болгон бардык жыйынтыктардын жалпы саны. Мынакей ушундай материал силерге берилип турат. Эми ушул материалдын алдында тапшырманы окуйлук. Эгерде Билерман сынагына 7 улан жана 5 кыз катышса, анда сынактын биринчи ордун кызаларынын ыктымалдуулугу кандай? Балдар, азыр чыгарылышын карайлык. Үстүдөгү жаңы материалдын негизинде биз ыктымалдуулуктун формуласы боюнча бул тапшырманы чыгарыш үчүн М жана Н санын аныктап алалы. Тапшырманын шарты боюнча орун алган А окуясы бул кыздардын бирөөсүнүн биринчи орунун алуусу. Кыздардын саны 5 болгондуктан биз М барабар 5 деп аныктап, бул эксперименттин А окуясынын орун алган бардык жыйынтыктардын саны деп билебиз. Же болбосо кыздардын бирөөсүнүн биринчи орундун алуусу жыйынтыгынын саны. Билерман сынагына жалпы сан 12 улан жана кыздар катышат. Муну биз 5ти 7ге кошуп билип атабыз. Бул Н санын аныктайт. Башкача айтканда эксперименттин мүмкүн болгон бардык жыйынтыктарынын жалпы саны. Эми ыктымалдуулук формуласына бул сандарды коелук. Мдин ордуна 5ти, Ndин ордуна 12ни. Ошентип биз жоопту 12ден 5 деп алабыз. Туура жообу Б вариант. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.